Кыргыз Республикасындагы каттуу таштандыларды чогултуу жана кайра иштетүү системасы натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча долбоордун алкагында Жалал-Абадда семинар өткөрүлдү. Ага таштандыны кайра иштетүүчүлөр, каладагы кафе-ресторандардын жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жергиликтүү калк менен кош эле кафе, мейманкана, ресторандарда да таштандылар көп чыгарылат. Мындагы окутуу, калдыктарды туура башкаруу системасын жөнгө салуу болуп саналат. Кайра иштетүү ишкерлер менен тыгыз ишке ашыруу бул негизги максаттардан. Жарандар ушуну билсин, силер аркылуу, силер да биз жөнүндө көрсөтүңүз көбүрөөк мындай видеоролик, ушундай репортаждарды бардыгын азыр бардык эми элдер үйрөнүп калды да, Instagram карайт, Facebook карайт. Ошол мен ойлоп атам, эми бул маселени чечебиз, буюрса, өз президент бизди колдоп атат. Азыр ошондой зеленый экономикага аябай көңүл буруп атат. Ошону чогуу бардыгыбыз, биз бир киши эчтеке кыла албайт да колунда. Ошо бардыгыбыз биз кошулсак, мен ойлойм, ошол биз маселени чечебиз. Ошондо таштандыларды туура башкарып, туура өнүктүрүп, ошондо Кыргызстанда өнүгөт. Ал жөн эле эмес дейм, анын бардыгын кошуш керек да. Таштандыларды полигонго жеткирбестен аны кайра иштетип, ишкерлерге жеткирүү керектиги айтылды. Акыр чекирлердин уурду, аны бөлүп салуу тактикаларын бир эле адистер эле эмес, жалпы коомчулукта бул мүдөнү аткаруу керек. Кагаз өзүнчө, темир өзүнчө, айнек өзүнчө кетет. Ошолорду бардыгын туура бөлүп, анын бардыгын кайсы жерде өзүнүн орну болуш керек. Аны биз бизнес-платформа деп коебуз. Ошол бизде члены сети дейбиз, деловой сети. 140 организациялар бар. Ошолордун арасында бизде кайра иштетүү ишкерлерге ошолор менен биз коммуникация кылып, бири-бирин кандай десем, сүйлөштүрүп, контакт беребиз. Жалал-Абад шаарынан жана жакынкы райондордон жылына 200 000 куб таштанды эч кандай иргелбей чыгарылат. Андагы таштоочу жай 9 гектарга жакын. Аны кайра иштетүүчү завод курууга Жалал-Абад шаардык мэриясы үстүбүздөгү жылда өкмөткө долбоор менен кайрылышкан. Заводдун суммасы 195 миллион сомго жакын. Завод колдоо таап калса, ал жакшы натыйжа алып келет. Биз 13 долбоорду түздүк. Ошо 13 долбоордун ичинде ушул таштандыны кайра иштетүүчү заводду дагы сунуштадык. Эгерде сунушубуз азыр колдоо таап өтүп калса, жакшы болот. Ошо таштандыны кайра иштетүүчү завод курулуп калат буюрса. Жакынкы жылдарда биздин шаарыбызга. Ошондой эле бизге мына Россия жана ошондой башка мамлекеттерден инвесторлор да келип атат. Биз алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Таштандыларды таштаган ар бир жаран туура таштоону үйрөнүү керек. Аны кайра иштеткен ишкерлерге да жумушту баштоого, иштетүүгө ыңгайлуу. Эске салсак, буга чейин калада нан салуучу урналар орнотулган эле. Барчынай Жанзакова, Бурканбек Матов, Жалал-Абад шаары.